Таңманай программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн жарнама туурасында өтө көп бизге адистер келип атат. Азыркы күндүн эң бир талабы десек болот. Немесе биз коноксуз. Ооба. Саму адамды өнүктүрүү борборунан келген интернет жарнама боюнча өзгөчө азыр жакшы маалыматтарды берем деп турган биздин коногубуз Мелис Беркулов келди. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Таңкы маанайыңыз жакшыбы? Да, жакшы. Деги эле азыркы учурда жарнама дегенде биз массалык маалымат каражаттарын ойлойбуз да. Аны менен катар азыр өнүгүп атабыз интернетте. Ошол эле социалдык тармактарда жарнама берүү азыр өнүгүп жаткан мезгил. Сиздер мына ошону жөнгө салуу боюнча көбүрөөк аракеттерди кылат экенсиздер. Ушулар туурасында кененирээк айтып берсеңиздер, кантип баштап калгансыздар? Биринчиден, саламатсыңарбы? Интернет боюнча ар бир эле ишкер бул суроо менен алектенет. Кантип интернеттен азыр карап келсек, Кыргызстанда 2 миллиондон ашык интернет колдонуучу бар. Анан кийин бул сан жылдан жылга өсүп баратат. Кандай десем, с большими темпами, орусча айтып келгенде. Анан кийин колдонуучу болуш оңой интернетте. Даже 50дөн ашып калган, мындайча айтканда, в возрасте люди тоже могут быстро научиться пользоваться. Ал эми ишкерлер интернетте кантип реклама бериш керек, ошол аудиторияга кантип өзүн көрсөтүш керек, ошо рекламанын баасын кантип билсе болот, анан кийин кантип өзүнүн клиентин табыш керек. Ал суроо боюнча психологиялык көбүнчө ишкерлерде блок турат да, алар ойлойт бул аябай кыйын нерсе депчи. Анан кийин ал жакта өзүнүн компаниясын ийгиликтүү рекламалаган ишкерлер аз. Ал эми колдонуучулар көбөйүп баратат. Анан кийин бизде деле ушундай проблема турду биздин борбордо. Анан кийин ар түрдүү адистерге жолугуп көрдүк, көптөгөн акча кетирип көрдүк, и алардын көбү эле ийгиликтүү болгон жок. И анан кийин, мындайча айтканда, пришлось самим изучить баардык суроолорун, чтобы интернеттен өзүбүз клиенттерди, кандай десем, жарнама кылганга, өзүнүн клиенттерибизди тапканга. Анан кийин ошентип атып үйрөнүп келдик. Азыр уже интернет-маркетологмун 2 жылдан ашык, и башкаларга дагы кандай кылганды азыр үйрөтүп атасыздар. Ооба. Сонун азыркы учурда эми баягы технология өнүгүп, анан бул дүйнөлүк желе азыр бир гана шаарда эмес, керек болсо айыл жергесинде жашагандар дагы интернетсиз жашоону бир аз элестете албай калды. Мен ойлойм, дагы бир 10 жыл, 20 жыл астында бир гана интернет аркылуу болуп калабы, ушул нерсе болуп калабы. Анан сиз бир гана ошол эле учурда жаштар эмес, улум дагы ата-апаларыбыздан бери Инстаграмда отурушуп калды дегендей, Анан сиз ошол жарнама боюнча, интернет жарнама боюнча иштейт экенсиз. Эми мен ойлойм, ар бир нерсени өзгөчө жарнама кылыш бул дагы бара-бара акырындан, мисалы ар бир кесип, ошол сиздин кесибиңиз акырындап өрчүсө керек. Сиз мисалы, сизге азыр мындай бир мисал бербейлиби? Балким ушул турган, куюлуп турган суу дейли. Сиз ушуну жарнама кылышыңыз керек. Интернет аркылуу жарнама кылышыңыз керек. А дегенде эмнеден баштайсыз? Сууну саталыбы, Сууну саталы. Ушул стакандагы тунук таза сууну сатышыбыз керек. Кантип биз жарнама кылабыз? Интернеттен сиз кардарларды таба алабыз деп атасыз да? Кантип табабыз? Бул суроо боюнча биринчиден бул кимге керек? Ошону билиш керек. Интернет жарнама менен биздин, кандай десем, жашоодогу жарнаманын айырмасы аябай чоң. Айырмасы эмнеде? Айырмасы биринчиден баардык кадамдарды санаса болот интернетте. Ким керек бизге, кандай жашта, и кандай кайсыл региондо, кандай интерестери менен. Анан кийин бул сууну биринчи очередь кимге керек, кайсыл убакта керек. Анан кийин бул адамдарды кайсыл жерден, социалдык эмес, интернеттен кайсыл жеринен тапса болот. Көбүнчө кайсыл жерде алар отурушат десем болот да. Анан кийин ошол жерден баштап, анан кийин, когда мы выбираем канал, ошол каналдан бул сууну жарнамалап баштайбыз да. Кимге кайсыл убакта керек, эмне пайдасы бар, ошонун баарын жазып, туура көрсөтүп берсек, туура убакытта, туура аудиторияга
ошондо бул жарнама иштейт. Потому что азыр неме боюнча көбүнчө телефондо аябай чоң күрөш жүрүп жатат да элдердин көңүлүнө. И ошон үчүн колдонуучулардын баары тезден көбөйүп баратат. Азыр мындай го, мисалы YouTube каналын деле карап отурсак, же ошол эле Facebook же башка социалдык тармактарда отурганда, башка бир нерсени көрүп атсаң эле башка бир жарнамалар чыга берет го, өзүнөн өзү эле адамдын көңүлүн алып эле чыгып кала берет да. Ошолорду сиздер чыгарасыздарбы? Ооба, бир четинен ооба. Потому что сиздин кандай десем, сиз жөнүндө маалымат интернетте сакталуу. Анан кийин ал жөнүндө биз билебиз. Аны айтып бере. Сиз кайсыл жакка киресиз, эмне менен кызыгасыз, кайсыл группаларга кошулгансыз, көбүнчө сиз жашоодо кайсыл жакка көп көңүл бурасыз, жашыңыз канчада, сиз мындай жашта болсоңуз сизге эмнелер кызыктуу болот. Анан ошого карап туруп, сиздин портфелиңиз интернетте бар, ошого карап туруп маалымат өзүнүн дареги менен кетет да сизгечи. Керектүү гана маалымат. Ооба. Сизге мисал айтканда, эгер жашыңыз 20да же 25де болсо, сизге көптөгөн кандай десем, дары-дармектер көрсөтүлбөйт. Потому что сиздин возрастыңыз туура келбеши мүмкүн. То есть сизге керек эмес маалымат сизге берилбейт. Чыкпайт. А көп ойлойт, азыр интернеттин баары ушундай каптап кетти окшойт депчи. Жок, ал сизге гана көрсөтөт. Мага чыгып аткан, демек, баягы жарнама Алмаз мырзага чыкпайт турбайбы? Жок. Ошон үчүн мен баягы көпчүлүк учурда Айпер дагы айтып кетти, мен дагы кошумчалап кетейин. Мисалы ошол эле Facebook же болбосо ошол эле YouTube телеканалында, YouTube каналында кандайдыр бир кызыктуу видеону көрүп кала турган болсом, мага сунуштар келе баштайт. Ушул эле сен кызыккан. Аласызбы же баш тартасызбы дегендер келет. Сен кызыккан, балким ошол эле спорт жаатында, ошол эле мисалы сейрек жашоо, мисалы ошол мага керектүү. Демек, сиздер бардык маалыматтарды биз жөнүндө билет турбайсыздарбы? Ооба. Анын баары жок, анын өзүнчө атайын мындайча орусча айтканда интернетте аябай көп терминдердин баары орусча, ошон үчүн аралаштырып кетейин. Ал интернетте анын баары сакталат. Анан кийин сиздин ар бир кадамыңыз тоже фиксируется. Сиз эмнени көрдүңүз, канча убакыт көрдүңүз. Эгер көп көрсөңүз, значит ал сизге кызыктуураак. Ошон үчүн ушул темадагылар сизге көбүрөөк көрсөтүлүп баштайт. Анан кийин сиздин ар бир кадамыңыз мы знаем об этом. Ошон үчүн ошого карап ошон үчүн абайлап жүрүңүз деп коет. Ооба, абайлап жүрсөңүз да болот. Көрчү нерсени көргүлө болбойт. Ооба. Потому что азыр шаарда жүрсөңүз, сизге керек дагы, керек эмес дагы жарнаманын баары көрсөтүлө берет. Интернетте болсо бир гана керектүү, азыркы убакытта кызыктырып аткан нерсе көрсөтүлөт. Анан мисалы баягы ошол эле YouTube канал деп калдык. YouTube телеканалындагы блогерлер, вайнерлер ошол YouTube телеканалы аркылуу акча таап, болгондо да жөнөкөй акча эмес, миллиондогон акчаларды тапкандар бар экен. Ошол эле оюнду чыгара коюп, ошол эле өзү бир видео тарта коюп. Биздин Кыргызстанда да ошентип акча тапкандар болсо керек. Кыргызстанда көп акча тапкандар. Ооба, Кыргызстанда азыр ар түрдүү деңгээлде профессионалдар дагы, орто профессионалдар дагы азыр өнүгүп баратат интернет боюнча. Ал эми YouTube'дагы вайнерлер жана өзүнүн каналын жүргүзгөн адамдар, ал жерде YouTube'дун өзүнүн ыкмасы бар, кантип эсептесе болот. Ал жерде миллиондогон просмотр деп коет, миллиондогон просмотрлар менен эсептелет. Миллиондон ашса гана ал жерде YouTube өзү акча берип баштайт. Миллионго чейин ал вайнерлер өздөрү кандай десем, түз жарнама жүргүзүшү мүмкүн өзүнүн каналында. Прям в эфире могут прорекламировать и ошондон акча табышы мүмкүн. Сиз ошолорго кайрыласызбы? Бизге анын немесин караш керек да, ал вайнерлердин аудиториясы мага туура келбейби? Ошон үчүн ал вайнерлерди тандаган убакта анда караңыздар, кандай аудитория көрөт, кайсыл жашта, эмне кызыктырат. Эгер ошол аудиторияга сиздин товарыңыз туура келсе, же услуга деп коет, ошол убакта гана аларга жарнама бересиз. И ал жакта тоже сүйлөшөсүз, канча болот, канча убакытты көрсөтөсүңөр, кантип көрсөтөсүңөр. Түшүнүктүү. Ал эми мына ушул баягы кардарларды таап берүү менен алектенет экенсиздер да, сиздерчи? Ишкерлерге. Ошого таап берүү менен акча табасыздар сиздер, Ооба. Ошол тарабынан эле табасыздарбы же башка жактан да келип турабы?
ар түрдүү проекттер бар. Бул бир проекттердин бири десем болот. Ал жерде баары эсептелинет. Сен канча клиент алып келдиң, точный саны эсептелинет. Ал клиенттердин арасынан канчасы телефон чалышты же заявка оставили, же анын ичинен канчасы магазинге келди, магазинге келгендин ичинен канчасы сатып алды. Ал жерде баары эсептелингенде статистика чыгат, статистика менен точно билсеңиз болот. Бир адамга сиз канча акча кетирдиңиз. 20 сом болобу, 70 сом болобу, ар бир магазинге кирген клиент сизге 70 сомго туура келди. Анан кийин ал сизден магазинден 570 сомго бир нерсе алды. Анан кийин ошого карап туруп ишкер эсептейт өзүнүн рекламадагы кетирген акчасынын эффективдүүлүгүн. Ушуга улай эле суроо, сиз өзүңүз ушуга байланыштуу тренингтерди да өткөнсүз. Анан мындай суроо да, көпчүлүктүн суроосу болуш керек. Деги эле жарнамага акча кетириш керекпи же үнөмдөп деле, жөн эле жарнамалап деле, эптеп эле чыгарып койсо болобу? Деги эле жарнамасыз деле товар өткөзсө болобу? Аябай кыйын. Эгер интернетте сиздин вирусный бир ролигиңиз болсо, же эпатажный какой-то образ будет, который будет, как сказать, эгер элдер сиздин ролигиңизди көрүп шокко келсе, анда ошондой видеону элдер өздөрү менен өздөрү бири-бирине таратып эле акча кетирбей эле сиз популярдуу болуп кетишиңиз мүмкүн. Бирок ал 1% же андан да аз болушу мүмкүн. Это редко. Обычный биздин жөнөкөй жашоодо караганда жарнамасыз жашоо кыйын. Азыр и социалдык тармактар, и Google, и башка каналдардын баары кандай десем, настроены именно на рекламу. Эгер төлөсөңүз сизди көрсөтөт. Төлөсөңүз сизди 20-чы же 120-чы кылып көрсөтөт. Даже сиз жана лентаны листать этип атканыңызда деле кимди биринчи көрсөтүш керек, кимди экинчи, кимди 10-чу, аны соц тармактардын алгоритми өзү эсептеп чыгат. Эгер сиз төлөсөңүз, сизди популярдыгыңызга карабай, лайктарыңызга, комментарийиңиздерге карабай биринчи көрсөтөт. Чыгара берет. Ооба. Если төлөбөсөңүз, анда сиз 120-чы болуп көрсөтүшүңүз мүмкүн. Бирок ага адам жетпей деле калышы мүмкүн. Ал күнү. Например, ар бир адамдын өзүнүн 100 досу бар социалдык тармакта, же 1000 досу бар. Ар бири бирден пост кылганда деле анын баарын алгоритм ойлонуш керек. Кимисин биринчи чыгарам. Саатына карап чыгарбайбы алар? Жок, саатына карабайт. Ага карап алгоритм именно ошондон кандай десем, зависит этет да. Сиз канча лайкыңыз бар, канча комментарийиңиз бар, канча адам көрдү буну. Анан кийин ошого карап туруп алгоритм билет, бул кызыктуубу, кызыктуу эмеспи. Көп ойлойт да, чыгарып койдум, болду, баары көрүп атса керек деп. Жок, аны болсо алгоритм анализдейт. Бул канча адам лайк басты, канча адам жазды. Эгер жазган болсо, анда бул кызыктуураак деп туруп, аны өйдөгө көтөрөт. Эгер төлөнгөн болсо, анда аны без эч кандай анализи жок, биринчиден көрсөтөт. Чоң рахмат айталы. Сонун кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз. Биз үчүн да кызыктуу, телекөрүүчүлөр дагы аябай кызыгып көрдү деген ишеничтебиз. Ал эми убакыт деген убакыт экен, биздин коштошо турганда убакыт келип жетиптир. Сизге ыраазычылык билдирели, келип бергендигиңиз үчүн. Жарнама дагы өнүгө берсин, Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Таңбана программасын жыйынтыктабайбыз, болгону эртең кайрадан көрүшкөнчө дейли. Сиздер менен бүгүн Айпир Адамкулова жана Алмаз Шер болдук. Кайрадан көрүшкөнчө. Ооба, аман туруңуздар. Everybody up.